Варикоцелия деген оорусу бул жумурткада веналардын кеңейип кетиши, тубаса ошо венадагы клапандардын жетишсиздиги или жоктугу болуп эсептелет. Бир бала болуп туруп, экинчи бала болбой аткан кездерде эле кездешет. Оор жумуш жасагандан кийин белгилери байкалат. Спермограмма анализинде өзгөрүштөр жок болсо, биздин менталитетте эгер аял жаңы үй бүлө балалуу боло албай атса, биз эле сразу аял кишини күнөөлөп чыгабыз. Саламатсыздар, урматтуу биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин подкастыбыздын коногу Авиценна клиникасынын уролог дарыгери Умиркулов Аскар мырза. Аскар мырза, бүгүнкү подкастка кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Айтып өтсөңүз, варикоцелия деген бул эмне? Варикоцелия деген оорусу бул жумурткада веналардын кеңейип кетиши. Түшүндүрүп айта кетсем, бул биз азыр бардыгыбыз буттагы варикоздорду жакшы билебиз, баарыбыз көргөнбүз, аталарыбызда же болбосо жашы улуу аялдарда. Ошондой эле буттардын веналары кеңейип кеткенде эле жумурткалардын веналары кеңейип кетет. Ошону элестетсек болот. Варикоцелия оорусунун эң биринчи себептери бул эмнеден келип чыгат? Варикоцелия оорусунун себептеринен эң негизгилеринен бири бул тубаса ошо венадагы клапандардын жетишсиздиги или жоктугу болуп эсептелет. Бизде мисалы кан тамырлар болот. Кан тамырлар бул экиге бөлүнөт, артерия жана вена болуп. Жүрөктөн кеткен кан тамыр бул артерия болуп эсептелет. Ал артерия бизде органдарга, башка боорго, бөйрөккө кан жеткирип берет. Вена болсо бизге ошо кеткен кандарды кайра артка, жүрөккө кайра алып келип бериш керек. Ошо веналарда клапандар болот негизи. Клапан деген нерсени көп эле киши түшүнсө керек. Ошо себептеринен бири варикоцелия, варикоз оорусуну. Ошо клапандардын иштебей калышы же болбосо тубаса жетишсиздиги болуп эсептелет. Анткени бизде ошо клапандар кандарды артка түртүп бериш керек. Ошо клапандар иштебей калса, бизде ошондой варикозный эмеси оорусун алып келет. Кан тамырларынын кеңейип кетиши. Мындайча айтканда, ошо кандардын уюлуп калышы венада. Бул оору канчалык кеңири таралган? Дүйнө жүзүндө бул варикоцелия оорусу статистика боюнча 20% эркектерде кездешет. Именно жанагы тукумсуздук жактан карасак, бул тукумсуздуктун 40% себебинен бири бул варикоцелия болуп эсептелет. Жана кээ бир эркектер болот, мисалы кээ бир үй бүлөлөр бир бала болуп туруп, экинчи бала болбой аткан кездерде эле кездешет случайлар. Ал нерсе болсо 80% ошо варикоцелия оорусунун себеби болуп калышы мүмкүн. Тукумсуздуктун эң эле көп мындай причинасы деп себеби деп айтсак болот. Негизи варикоцелия оорусу бул ошо тукумсуздуктун эң негизги көйгөйлөрүнүн бири деп айтсак болот. Варикоцелия оорунун кандай белгилери болот? Варикоцелия оорусунун белгилери, биринчи эле оорунун белгилери бул оору сезимдери. Көбүнчөсү бул оор жумуш жасагандан кийин белгилери байкалат. Оору белгилери болгондо баягыдай аябай катуу приступ болуп оорубайт. Просто бир аз мындай жөнөкөй эле дискомфорт, бир аз сыздап, ошондой оору болушу мүмкүн. Экинчиси бул көз менен караганда ошо жумурткадагы веналардын кеңейип кетишин байкасак болот. Жана үчүнчүсү бул варикоцелия оорусунун белгиси бул тукумсуздук. Эгер тукумсуздук деп качан айтабыз? Эгер 1 жыл ичинде биз балалуу болбой атсак, тукумсуздук деп айтылат. Ошонун себеби, белгиси бул варикоцелия болуп калышы мүмкүн. Бул ооруну диагностика кылууда кандай ыкмалар колдонулат? Диагностика кылууда негизи бул ошо оорунун даражасына каралат. Мисалы, биринчи 3 степень даражасы деп койсок, биринчиси бул көзгө көрүнбөйт, бирок кол менен кармалаганда ошо веналардын кеңейип кетишин байкасак болот. Экинчи даражасында көз менен да көрүп байкасак болот. Үчүнчү даража уже бул бир аз жаман эмелерге алып келет. Бул дегени уже жумурткалардын кичирейип баратканын байкаш мүмкүн. Негизи заманбап ыкмаларды колдоно турган болсок, бул эң эле негизги мындай золотой стандарт деп айтсак, Доплер
сосудов деп айтылат. Ошо УЗИ аркылуу доплер жасап варикоцелия оорусуну аныктасак болот. Варикоцелия оорусун аныктаганга Авиценна клиникасында кандай шарттар түзүлгөн? Варикоцелия оорусуну жаңы айтып кеткендей эле бир гана доплер сосудов УЗИ аркылуу аныктасак болот. Эми бул азыр негизи Кыргызстан боюнча бүт эле клиникаларда, ооруканаларда жетиштүү деп ойлойм. Ошондой эле биздин деле клиникада ошондой заманбап УЗИ аппараттары бар. Ошо аркылуу эле аныктап алсак болот. Бул ооруну дарылоодо кандай ыкмаларды колдонуусу керек? Варикоцелия оорусу жана айткандай 3 даражасы бар. Биринчиси мисалы биринчи даражасында эгер УЗИ аркылуу аныкталып, бирок жанагы айткан оору белгилери же болбосо анализде спермограмма анализинде өзгөрүштөр жок болсо, анда дарылаган деле шарт эмес, бирок негизи дарылардын эң золотой стандарт деп айтсак болот, эң эле дүйнө жүзүндө колдонулган ыкмалардан бири бул хирургиялык жол менен гана аякталса болот. Ошо экинчи көбүнчөсү ошо варикоцелия оорусунун экинчи даражасы болуп атса, оору белгилер негизи хирургиялык жол менен жасаганга бул азыр даже 3 показания, 3 көрсөткүч бар деп айтсак болот. Булар биринчиси оору белгилери, экинчиси сиз эгер тукумсуз болуп атсаңыз же спермограмма анализинде өзгөрүштөр болуп атса, үчүнчү акыркы илмий изилдөөлөр боюнча бул мужской фертильность деп айтылат медицинада. Эгер тестостерон деген гормон бар бизде, ошо гормон төмөндөп, бизде ошо мужской фертильностьтин эмеси түшүп, качество эмеси өзгөрүштөр болуп атса, ошол кезде да профилактический жактан жасап койсо болот. Профилактикалык жол менен. Биздин клиникада кандай жолдор менен варикоцелия ооруларын дарылайсыздар? Негизи варикоцелия оорусунун дарылоо жолу бул хирургиялык жол деп айтып кеттик. Хирургиялык жол менен деле анын түрлөрү бар. Мисалы лапароскопиялык жол менен или Иван-Сеевича методу менен жана Мармара методу бар. Ошондой эле шунтирование, ошо окшогон мисалы түрлөр көп. Бирок азыркы дүйнө жүзүндө эң эле көп колдонулган бул уже илмий изилдөөлөр менен тастыкталган эң золотой стандарт бул Мармара операциясы деп айтылат. Бул ошондой микроскопиялык жол менен жасалган операция. Бизде деле ошо операция жолу менен Мармара жолу менен жасайбыз. Андан сырткары бизде ошо лапароскопиялык жол менен жол болсо, Иван-Сеевича жолу менен жасаган мүмкүнчүлүктөр деле бар. Көбүнчөсү Мармара жолу менен жасалат операция негизи. Бул ооруну дарылабай жүрө берсе, кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Варикоцелия оорусунун эң эле жаман коркунучтардан бири бул ошо жана айтып кеткендей эле гипоплазия яичек деп айтылат. Ошо жанагы веналардын кеңейип кеткенинин себебинен биздин кан тамырлар кеңейип, бизде негизи нормада жумурткалар неге сыртта мошонкада жайгашкан деген суроо келип чыгат биякта. Анткени бизде жумурткага ысык жакпайт. Негизи бизде дене температурасы нормада 36 болсо, теория жактан, жумуртканын температурасы 34 градус болуу керек. Ошондуктан жанагы биздин жумурткалар сыртта мошонкада жайгашкан. Баягы варикоцелия оорусу болгондо бизде кан айланыш эмеси бузулуп, кан тамырлардын кеңейип кеткенинин себебинен ошо температура жогорулап кетиши мүмкүн, жана ошо ысык жумурткага жакпаганын себебинен баягы жумурткалар кичирейип, гипоплазия яичка, жана мындайча айтканда ошо жумурткалардын иштен чыгышына иштебей калат. Жанагы негизги функциялары, жумуртканын негизги функциясы бул урук чыгаруу, жана биз балалуу болуш үчүн, жана тестостерон гормонун чыгаруу болсо, ошо урук бизде чыкпай калышы мүмкүн. Эң эле негизги коркунучтардан бири бул ошо. Уруксуздукка алып келет, тукумсуздукка алып келет. Эң жаман коркунучтуу эмелерден бири.
Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Жана айтып өттүң, бул жакта жалпы бир 20% тегерегинде кездешет депчи. Бул кеңири эле таралган оору болуп саналат экен. Эмне себептен сиздин оюңуз боюнча оорулуулар кайрылбастан жүрө беришет, өтүшүп кеткичекти? Мен ойлойм, биринчи эле себеби бул жанагы оорунун курч белгилери байкалбаганынан, анткени оору аябай эле мындай оору бар же жок экенин түшүнбөйт кээ бир элдер. Экинчиси бул баягы биздин баягы эле менталитет деп ойлойм. Анткени биздин менталитетте эгер аял үй бүлө, жаңы үй бүлө балалуу боло албай атса, биз баягы эле сразу аял кишини күнөөлөп чыгабыз. Эркек киши эч качан өзүнүн боюнуна албайт ал күнөө өзүндө экенин. Эгер биз ошо менталитетти жоготуп, может, ошо башынан баштап, эң туурасын негизи үйлөнөрдүн алдында ошо УЗИ эмелеринен, текшерүүлөрүнөн өтүп койсок, ошо оорулар эртерээк аныкталып, эртерээк биз дарылаганга мүмкүнчүлүк болот. Жана тукумсуздук оорусунун алдын алганга мүмкүнчүлүк жакшы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү темабыз аябай кызыктуу тема болду деп. Эгерде сиздерде кызыктуу суроолор болсо, биздин подкасттын комментарийине кайрылсаңыздар болот, же болбосо Авиценна клиникасына келип, атайын дарыгердин кеңешин алып кетсеңиздер дагы болот. Аскар мырза, бүгүнкү кызыктуу темаңызга чоң рахмат. Дагы ушундай кызыктуу темаларды биздин элдерибизге жеткизип берип турганга салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуз. Оорубаңыздар.